Журналисттик кесиптин ишин коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төмөндөгүлөр каралган. Журналисттин коомдук кызыкчылык туудурган граждандардын укуктарына, эркиндиктерине жана мыйзамдуу таламдарына тиешелүү маалыматка жетүүсүнө чек коюуга жол берилбейт. Журналисттин кесиптик ишине кийлигишүүгө, андан кесиптик милдеттерин аткаруудан алынган ар кандай маалыматтарды талап кылууга тыюу салынат. Ben de iştiklem sağlıkçı formanı giyip telefonlar da oldu, orkası kuru var. Şunda da bıytap kaç odasın inspektördençe? Амансызбы көрөрман. Ынтымак телеканалы Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин уруксаты менен коомдук тартипти сактоодо, кылмыштуулуктун алдын алуу жана жол коопсуздугун сактоодогу ишмердүүлүктөрдү чагылдыруу үчүн теле-рейд программасын тартуулайт. Берүүнүн алгачкы чыгарылышы Ош шаарындагы милициянын кайгыл кызматынын түнкү нөмөт бөлүмү менен жүргүзүлдү. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгыл кызматынын батальонунун биринчи взводунун командири милиция лейтенанты Муратов Айбек. Күн сайын Ош шаарынын аймагында милициянын кайгыл кызматынын кызматкерлери жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук коопсуздук боюнча иш алып барышат. Тагыраак айтканда, шаар аймагында милиция кайгыл кызматы 24 саат бою иш алып барат. Коомдук коопсуздук менен жана жол кыймылынын коопсуздугу боюнча. Рейд башталары менен эле инспекторлорго баш ийбей катуу ылдамдыкта бара жаткан унаа токтотулду. Токтоп койбойсуңбу? Токтоп ал жерде. Неподчинениеси да бар. Токтоп атасыз силерге? Бeni alып коюңуз мени. Озатбек. Эмне токтоп атасыз? Meni tektatmayapti. Yo, мындай да. Астыңа чыгып, жест берип атат. Ошондо да быйтап качып атасың инспектордончу. Артыңыздан келип громко говоритель менен сүйлөп атат. Не тонировка кылып алдыңыз? Я. Келсеңиз. Бул машина эмеге айып короо жайына барат. Себеби бул алдыңкы бакой айнектерин караңгылатып алган үчүн өзүңүздөр көрдүңүздөр азыр. Аябай баягындай проценти жогорудан басып алган. Андай басып алганга болбойт. 129-статья бар атайын бузуулар кодексинде. Андай басканга болбойт. Экинчиден неподчинение көрдүңүздөр да, берки экипаж. Орборду коёт. Наркы Навай көчөдөн бери кубалап келатат, токтобойчу. Бизди алдынан чыкканда токтобой өтүп кетти. 326. Облустун жанына келген. 58, коёрсуз. Жашаган жерде. Жүрмөкчү, этаптын астына айдасам. Аралаймен. Ayım? Arabandan geldiler mi? Ne gösterdin? Ayım, Aravan rayonunda sayın. Zelenimoz. Zelenimoz. Ötkönde men özüm maşinamda karda baktı. 312 dolar. Hakkam yok. Dost yegeni ilip koyuyorum. Oşo kadar. Yok, yok. Yok. Yoktur oşo dostu. Dost hemen gözüm artat, onu sen biraz seni alarsın. Kanada hükümetleri men eşteke devam bakalım. 312. Kalpele ayttınız oğlum. Yok kalpele. Sözün doğru var. 312. Şimdi bu da çaktaz doğru var. Tamam. Var ne sen ayıp yoktan. Oğlum? Azat senin ayak var. Sen bunu. Aldın da yoksun. Ha? Sir varsanız maşinasızlık. Oldan tarihçi 9'da geçince maşina açtı ora.
Мен айттым, өз настроениям жоқ келді аттым. Мен қачып кетейін, жылбай тұрам десем, мынау келді дағы маған не то сөйледі да. А мен сізға жақсын айттым. Башында эле сиз мен эшикти ачтым. Не болду деп кырдыңыз? Жоқ, мен не болду дедім, мен место издеп атам. Мен қачып кетсем, анан кейін сілер бассаңар болады. Мен ошоны билип турайын. Не болду деп, не болду деп башкача томен айткан жок. Не болду дедим. Токто деп да айткан жок. Силерге окшоп эле, мыналарга окшоп эле иштешип эле жүргөн. Эмнеге силер кайрылып артыңан кууп келесиңер дейсиңер да? Жоқ, мен силерди көрүп турам да, ошто көрүп туранан өтүп кеттим. Хорошо, успеть этпей калдым. Нарушенияны кечирип коюшуңуз керек. Кызылдан өттү. Кызыл мен сарыда өтүп кеттим. Ортого келип калдым, мен өтүп кетип калдым. Документти көрсөтсөңүз керек белемиз? Жазып бер, кетпесин. Ошо штрафын төлөп коем мамлекет. Өзгөрбөсө сен мен болгонун айт да. Телевизионяң өчүрүп коям, сүйлөрөм, өчүрүп койдум. Мас абалында унааны катуу ылдамдыкта айдап бара жаткан унаа токтотулган. Унаадагылар инспекторлорго баш ийбей кетип калуунун амалын жасап жатышты. Наркология бөлүмүнө текшерүүгө алып барган учурда айдоочунун спирттик ичимдикти ичкени аныкталды. Ал эми протокол түзүлүп, айып пул салынды. Силерде байгында эме бар да. Эвакуатор менен бар эле жүктөп алып кетип каласыңар. 100 bin. Кеп бас, кассирге барабыз. Алып кет. Ошо жака. Ушуга отурабызбы? Кечир кет. Отур. 125, 125. 124 var. Hayırlı kendeyim aldık kızılda oturdular. Oscar'lar hayırlı. Düşüyorum lan. Pasajır. Düşe seni. Pasajir çıkma. Pasajirden çıkma bu arkaga жалгыз эле отурат. Ke kaniyatcam ayrı. Kaniyat otur. Nexen күчүн берсе, капар байлап койгула, болосо экотеч бердилер. Nexia ayakta gel olsun. Nexia каерде? Бирөө карап турбайбы? Ошонун бизе алып Күчүн албайсыңбы? Күчүн ала экен, күчүн албайсыңбы? Такшына айдап барып берип коелу, эртең солуккандан кийин чалчы кетет машинаны. Туган. Всё, мен үйгө барышым керек да, мен катын бала чакам бар үйдө. Машина күчүн бересиңби? Менде машина күч жок. Эвакуатор менен жүктөп кеткиле да, силердин ишиңер ошо го. Жок, хорошо, жүктөп кетебиз. Жүктөп кет ошону, болду. Давай жүктөп кет. Водитель. Айтып бердиңби болду, я? Водитель. Жок, айтып машинада. Возьми. Жок, бул эмес. Ошол. Жок, водитель. Эке, мен оформить эт, мени кой бергиле, мен үйдө бала чакам күтүп атат. Күлүштү бербейсиз пока. Менде күлүш жок. Эвакуатор чакырып. Онда мен кеттим, аны машинаны алып баргыла дагы. Мени кой берсен, де. Машинага жүктөгүлө. Нигели мени кармап отурасыңар онда? Кой бер онда билет. Айда онда нарколайсың, айда да. Айда да, отуруп турсаң беке. Айда. Отуруп турсаң сабыр кылып. Водитель сенди. Айдабайсың онда. Айда онда нарколайсың. Апарбайсыңбы? Апарабыз. Жок, апар де. Бу жерде адам өлбөдү, эле турат. Всё, бека. Ба, жашыңызды зордуктаганда. Жөн Ушунча ардын араңарда мен качып кете албайм да, кой берсең. О, кой бер мындай жөлө туруп. Кой берсең мындай жөлө. Отур беке. Отур тур. Оса нарчы салып койгочке. Нарчы салып жаккечи нарчы. Böyle oturun. Бас кетип отам го. Бас кет. Айда. Айда. Отур. Жолдаш кой. Айда. Чык, бирөө отур. Айда. Ал, водитель отурбуз. Водитель кана? Nasıl kontrol? Не, ушунчалык ичип не болду ака? Я знаю, братан. Что вы знаете? Койду что же знать. Мен билем, но отпайсың, не билесиң? Мен Россиядан келдим, братан. Мен алып жүргөн күтүп алам.
Evakuatör жүктөйт. Жүктөйт, какой-то жүктөй албайт. Күрүчүн карабайлы, мас нелер кырдык калды. Ол ал жакта карма берди деп атпайбы? Oldu. Haydi oynayın. Жүктөп атып чыгарып алган. Эгерде урулган болсо мына жерден бирилет эле. Мындай бир сарапина болот эле. Мен урганымда же башка бирөөсү урганда. Ушуну дагы мындай деме кылып коер эле. Эртең жүктөп атып үйлөп алган болсо төлөп берет сизге эвакуацияларга. Болду ошол. Ушундай эле болсун. Майлы, деме кылгыла. Дуа кылгыла, Куда кыларга. Да, бери. 65 жол үйлөнүп. Көрүңчө чыктыбы чыкпадыбы? Көрбөйсүзбү? Кагарот атта ичинде отпайсыз, ичкен адамды түшүнүп албайсыз ол. Бирок мен ичкен жокмун да. Ол ичкен адамдыкын билесизби? Кып-кызыл болуп чыгып калат. Сиз ичпеген адамдыкын көрүп алгансыз. Ондо мен ичип алдым ава, ошондой. Элге алып аркага өтөп. Пассажир түшүрүп койгой. Şu alыңыз. Болбойт, таксимен барасыздар. Кайерге барсаңыздан. Бир гана водитель барат. Инспектор менен бир гана водитель. Чуаңыз. Жок, водитель бул. Биз чок эле Хорошо. кетип Жок, чуаңыздар, ака. Жок, водитель. Бир гана инспектор менен водитель чыгыңыз. Сиз жанына водитель чыгыңыз. Водитель бул. Сиз отураңыз. Неме, камераны өчүп болчу, көзүм көрүп атат. Всё хорошо. Хотя бы мына вспышканы өчүп койчу. Сен дагы өчүп кой вспышканы. Siz kalganınızda вспышканы. Водитель ким? Жок, тарта бер, вспышканы өчүп кой дейм. Хорошо. Тарта бер, вспышканы өчүп кой. Көрүнбөй калат анда. Көрүнбөй калат да. Хорошо, көрүнбөсө эле вспышканы өчүп койчу, көзүм көрүп атат. Ошо башка бияк. Кандай? Карабай эле кой да. Осам күрүчүн бериңиз. Вспышканы өчүп кой аласың, өчүрө албайсың. Aman. Отурам. Күрүш бериң. Силер Водитель сизби? ооба мен. Siz окшойсуз го биздерге? Siz эмессиз го, бул жактан. Ол мен тоо эмес аттаган. Жаным өзүм. Ке, отур водитель. Arkasına ben. Праваңыз кана сиздин? Берем да, бериңиз азыр. Азыр берсең. Права жок, айдан өтүп алайсың. Az ап келем машинада эле. Жок балы, давно билеме права? Ооба, машинада. Жүзеки кызматына келип түшкөн чалууга кызматкерлер барган учурда мына ушундай жагдай орун алды. Бири-бирине доомат койгондор мас абалында экени аныкталган. Алардын иши тергөөгө өткөрүлүп берилди. Озап түштү да, Борский районунда эмени бир кызды уруп коюп депчи. Анан биз ошол райондо участкага өтүп баратканбыз. Анан биз келип калдык. Келгенде бул эже экен, бияк экен. Анан бизге арызданды. Бияктар бунун эженин сиңдисинби, таанышын уруп коюптур да. Ал кызды бирок таппай койду. Анан буларды апарга бардык. Бияк арызданып атты бияка. Мен сиңдим уруп койду депчи. А бияк болсо бияктын 3000 сомун алып коюптур.
işten turan жооп берсең алып коюптур дебейт. Ошол Бияк айтып атат да 3000 сом алып койду депчи. жалган показания үчүн ким болсун жооп берет? Бу жерде телевидение тартылып атат, бу жерде серьезный сөздөр сүйлөнүп атат. Мына жалаң сотрудниктер отурат. Ошол мен жанагы мас кыз 3000 сомго кыз саттыңыз беле? Жок, кыз саткан эмес мен. Ал кызды мен буларга тааныштырып гана койгонмун. 3000 сом эмнеге алдыңыз? Мен 3000 сом булардан эч кандай. Мен 200 грамм ичип эле кетип калгам булардан. Бияк арыздан атпайсыз, 3000 сом алып койду. Бул ушул иштен куткарылыш үчүн, өзүнүн башын куткарыш үчүн эле сөздү айтып атат. Бул нерсе даже тергөөгө барып тастыкталат да, ушул боюнча калбайт да бул нерсе. Мунун жалган көргөзмөлөрү боюнча эле кандай калып калат? Анан мен милицияга деле, мен ушул жерге деле келбейт болчумун. Булар ошол жанагы жанымдагы мага кошуна болгон жаш кызды токмоктоп салышкандыгынан, анан мен милицияга кайрылып атпаймынбы? Булар токмоктоо болсо, мен бу жерге келбейт атам. Муну эки эркек токмоктоп салды да ошол кызды. Ошон үчүн мен айтып атам. Анан бул ошол нерседен кутулуш үчүн ушу сөздү өзү айтып атпайбы? Мен 200 грамм ичип эле кетип калсам, кайсы мезгилде мен 3000 сомду алган болом? Мен булардын жанында экелемин турдум өзү. Мына мына камера турат. Ой, тура берсин. Азыр бартып ушу кызыңызга барайын. Мен жана мына кызматкерлерге айттым, ушу жеген жерде мен көргөздүм го барып. Сиз мосту да карадыңыз го, мына буякты карагыла. Эми ал кызды булар мас кылып коюптур да, мас болчу, ал кызды жаш болчу. Сиз билесизби, жүрүңүз азыр үй менен могу видео камера. Эми раса бар жок, аламга чыгабыз, о видео. Сиз андан көрө жа уурдап кеткен 3000 сомду алып келип бердиңиз. Сен эч кандай масканы эч ким чечишкен. Мен уялбайм. Сиз масканы чечип мына камера айтып берип коюңуз. Сен семьяң жок болсо уялбайсың. Мен уялам атам. Неге семьям жок? Семьям бар? Мен Жок, мен семьям бар. Менин бул балага сиз мына масканы чечип койгула. Сен кандай чечтип? Масканы чечип бемет койгула. Телевидениеда чечтирбейт. Наркология бөлүмүнө келгендердин баарынын спирт ичимдиктерин ичкени тастыкталып жатты. Алар мас абалында унаа башкаргандыгы жана эрежеге баш ийбегендиги үчүн мыйзам чегинде чара көрүлүп жатты. Зачем меня камера снимаете? Мен текшерим о. Бияқта маска чекти алып келдик. Эмесине билет көрүп, анан кийин Нечini içtiniz mi? İçken emesmi men, жөн эле эшитип келдим. О камера тартпаң деп атам. İçpesem de değil. Çoğal. Sen bunalardan gidiyorsun ha? Зарилон келе жаткандыктан маска чектүүгө токтотконбуз. Ошол наркологический алып келип текшерип атабыз. Наркологический жыйынтыгына карап, анан чара көрөбүз. Точно она, он не мас. Siz o аппаративадан түштасыз, аппаративадан. Üstüne түштасыз Сулайман жактан, туурабы? Түшүп келип, Сулайман түшүп келип, көрсөткөндө буруп атасыз го. Автоунаанын катуу айдаганына байланыштуу биз маска чектеп токтоткон учурда автоунаанын тек паспортунан көлүгүн алып бул жака чектеп катары алып келдик. Азыр наркология өтүп жатат. Бул жактан азыр анализ чыгат немеси, жыйынтыгы. Эгерде мас айдоочу болсо, муну айып көрө калып беребиз. Патрулдық милиция, күнде лейтенант Атырбек ол, байке. Қайыл қызматтың инспектор Сәтбек. Байке, сіз бұл жерде двойной сплошнойдан бұл жаққа кесіп өттіңіз? Құра түшіріңіз, байке. Документтеріңізді беріңіз? Қосымша, бүгін Qorab, ayıb qarağa barasın.
сиздин булай катуу күбөлүгүңүз жок экен. Аны сиз жол кыймыл эрежелери боюнча сиз мына катуу күбөлүгүңүздү алып жүрүшүңүз керек болчу, туурабы? Андыктан бирөөздү туура түшүнө эле машинаңыз айып кароонусуна барат. Жол чийимдеринин талабын аткарбагандыгы үчүн бул биринчи нарушениясы болду, бузуусу. Ага дагы отдельный протокол түзүлөт. Андан кийин текшерүү учурунда бул жерде унаа катуу күбөлүгү жок болуп калбадыбы айдоочунун. Анысынын үчүн да отдельный дагы бир протокол түзүлөт. Машинеси айып короого барат. Мына ушундай окуяларды чагылдыруу менен телерейд программасы бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайт. Ал эми программа жарандардан сунуш пикирлерди кабыл алат. Мен деле иштебейм, сагышы форманы кийип. Телефонларды алды, аркасы куруп алды. Ошондо дагы быйтап качып атасың инспектордончу. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөн уулу, Мирбек Конобаев, Ынтымак.